Достор, дал ушул ырдын жарык көргөнүнө бир жума болсо дагы интернет айдыңында жаштардын көңүл чордонунда. Тагыраагы бул ырдын клибиндеги бийдин кыймыл аракети өзгөчө экен, мага аябай жакты. Ооба, чынында бул клип жаштар арасында абдан популярдуу болду окшойт. Достор, Азаттык плюста бүгүн биз клип дүйнөсүндөгү тенденциялар тууралуу баарлашабыз. Алда жарым саатта мен Айдана Топчубаева жана мен Айкөл Нурланбек уулу алып барабыз. Кызыктуу эфирди өткөрүп жибербеңиз. Достор, биз жогоруда айткан ырдын жана клиптин авторлору биздин студияда конокто. Ага өргөнүн балдары биздин студиябызга кош келипсиздер. Эми айтсаңыздар, бул клипти канча убакытта, канча каражат кетирип, эмне максатта тарттыңыздар? Идеясы кандай эле? Клипти биз негизи 3 ай аралыгында тарттык. Бирок 3 ай күндө иштеген жокпуз. Орто жолдон баягы тыныгуулар болуп атты. Эми башкы максатыбыз эми бул чыгармачыл адамда чек жок деп ойлойбуз да. Биз дагы ошол ошондон улам мындай чыгармачылыбызга дагы бир жаңылык киргизелик деп жана мындай Бишкек шаарыбыз бул клипти негизи Бишкек шаарыбызга арнадык. Бишкек шаарыбыздын кооз жерлерин көргөзөлү дедик. Анан ошол эле учурда биз бийлеп мындай кызыктуураак кылганга аракет кылдык да, жана биздин ушул клиптин сонун кадрларды алынышына дагы биздин оператор жигитибиз дагы чоң салым кошту да. Өзүбүз сценарийин жаздык, аранжировка бул жактан Иса деген жигит, режиссер Кубаныч болду. Мен жөн эле жүрдүм да. Бул эми топтук иш болгон турбайбы? Ооба, топ. Канча каражат кетти? Каражат болжол менен эми 200 миң, 300 миңге жакын кетти да. 300 миңге жакын кетти. Доллар эмес, сом. Негизи эле ар бир адам бир ишти баштоонун алдында бир сөзсүз түрдө максат коет, ошол максатка жетүү үчүн аракет кылат дегендей. Анан сиздер башында дыккын дышын деген ыр чыгардыңар. Эми баары эле билсе керек, ал эми азын улак популярдуу болуп, айрым жаштардын баягы көңүл чордонунда болду. Анан думба деп чыгардыңар. Деги эле ушул ырдын клип аркылуу сиздер элге эмне бергиңиздер келди? Бишкек шаарына өзүбүздүн эмебизде Бишкек шаарында чоңой өстүк, ошо Бишкек шаарына болгон өзүбүздүн эмебиз да. Ыраазычылык же болбосо Бишкек шаарыбызды канчалык жакшы көрөбүз деген эле сүйүңөрдү. Оюбуз да. Дыккындыш ырды чыгаргандан кийин бирөө менен эле токтоп калбастан дагы иштейлик, мындай дагы бир нерсе жараталык, дагы бир жаңылык киргизелик, бир көрмандарыбызга бир мындай таң калтыралы деген ойдо максат кылдык да. Анан отуруп алып эле бир нерсени максат кылып, давай монтебиз дебейбиз. Болгону ыр жазылып калды. Бул киного жазылган Жер тоголок деген тасмабыздын ортосунда бар болчу. Кичинекей эле жер, думба деген эле жер жазылган. Ошондон улам идея чыгып кетти. Эми муну ыр кылалык, мындай кылалык, тиндей кылат деп анан команда менен ортодо сүйлөшүп отуруп, көптөгөн идеялар чыгып отуруп, анан жыйынтыгы ушуга келди да. Дыккындыш мынчалык көп аудитория топтой албаса, бул клип жаралат беле? Жаралат болчу. Анткени бул Дыккындышыбыздагы бул ырыстагы ошол биздин кинобузга саундтрек катары жазылган. Андан дагы тышкары биз негизи ушул Агорго Бойс жана Ай-92 деп чыгып атат. Булар көрүп атпайсыздарбы? Бул ушул жаат менен кетип атабыз азыр. Биздин пландарыбыз боюнча биз альбом жазалы деп атабыз. Ал альбомдо дагы ушундай ырлар болот көп. Мисалы үчүн кийинки ыр айта кетелик, апо деген ыр болот. Апаларга арнайбыз. Андан кийин дагы Дорокина деген ырларыбыз бар. Ушулардын баарын жаратабыз. Анан максатыбыз ушул биз клипке чын айтканда бул биздин экинчи эле клипибиз да. Дагы клиптерди тартып, биз ушул кыргыздын колоритиндеги клипти кыргызча ыр менен дүйнө жүзүнө, мисалы үчүн азыр дүйнө жүзүндө хит болгон клиптер бар го, 200 миллион просмотр же болбосо 300 миллион дегенчи. Ошого жетсек деген оюбуз бар да. Кыймыл аракетти канча убакытта үйрөнөбүздөр? Азыр жана эле бийледиңиздер го? Кыймыл аракетти бир жумада үйрөндүк баарыбыз. Бир жума эле жетти. Кубадан келди негизи. Интернеттен көрүп ушул бий жарашат экен деп ар кайсындай бийлерди бийлеп көрдүк. Жарашчыларын алып калтырып, жарашпагандарын. Даже бул основной бийибизди бийлегенден кийин бутубузду койгондон бери изденгенбиз. Буну өзүңөр эле ойлоп таптыңар. Өзүбүз эле ойлоп таап эле интернеттен карап, ар кайсы жерден карап, анан бул эми шафл деген стилдеги би ошонун эң биринчи движениялары да. Ошол движенияны алып эле биздин клипте көрсөңүздөр кадр алмашканда, ошо бут тийгенде кадр алмашсын деп ошого тандап алдык да. Ошол жерден артыбыздагы Бишкектин кадрлары алмаштырсын деп ушул бий туура келди.
Клип тартып Бул келбей калды, жашыл да. Клип тартып жүргөндө биз жаныбызга дайым метр алып жүрдүк, ошо ар бир кадрларды метр менен эсептеп. Клиптин көпкө тартылганда ошо Камеранын өйдө турушун эсептедик. Андан камерадан бизге чейинки аралык ар бирисинин ортосунда 90 сантиметрден калтырып, артында кадр алмашканда точно биз ортодо калып калалы депчи. Ошонун баарын эсептеп чыкканбыз да. Эми мынакей дыккындыш деген ырда бийлердин баасын бычкан элеңер да. Маселен 250 сомдон 400 сомго чейин. Ал эми думбадагы ушул кыймылды канчага баалайсыңар? Тамашалуу суроо да эми? 650 баалайбыз. 650 болот. Эмнеге бул мындай кымбатыраак? Эми муну үйрөнүш бий болот негизи. Өзүбүз дагы чоң эмгек менен үйрөндүк да мунучу. бирөө алса Анан 650. 650 эле баалап койсуңар. Эгер 4тө чогуу калса 500дөн беребиз. Өз баасыбы? Өз баасы. Анан мынакей дыккындыш, думба, апо аталыштар өзгөчө экен да. Бул идеяларды ким табат? Бул идеяларды чоң эле баарыбыз ойлонобуз. Баягы ырды биз ырды чыгарганга чейин атын койбойбуз, баягы ырды бүткөндөн кийин анан аты өзү эле чыгып калат экен да. Биз ушул дыккындыш, думбари, апоо деп ар кандай аталыштагы ырлар жазып анан кээ бирлер баягы жиндениши мүмкүн да, эмнеге мындай депчи. Анан эң акырында бизге тийишмей жок деген ыр чыгарып коелуп атабыз да. Ошондой ыр дагы бар да азырчы. Кыргыз шоу бизнесинде мына эң көп көрүлгөн клип Алмаз Шадаевдин «Эми мага баары бир» деген ырына тартылган клип. Алмаз мырза мына биздин студияда отурат. Кош келипсиз. Кош келип, саламатсыздар. Сиз ушу башында эле ойлодуңуз беле ушул клип ушунчалык баягы көп көрүлөт деп? Мына 18 миллион болуп тур азыр, учурда. 18 Кыргызстан көрүп тур сиздин клипиңизди. Негизи эле баягы клип тартарда ошо эл көрсө экен деген жакшы ниеттер менен тартабыз да. Анан мен деле ошо жакшы ниет менен ошо клипибиз жакшы эл көрсө экен деп жакшы ойлорду ойлоп эле тартканбыз. Анан мен мынчалык 18 ушундай 19 болуп кетет деп ойлогон эмесмин чындыгында. Клиби тарттыбы көрүүчүлөрдү же ырынын мааниси тартты деп ойлойсузбу? Негизи баягы ырды жаздырганда ыр жакшы болуш керек деп ойлойм да. Биринчи ыр негизи ошо Гүлжигит Сатыбеков байкебиз жазган сөз он. Анан негизи ыр дагы көп маанини берет. Ыр жакшы болсо клиби сүйрөйт, клиби болсо ырды сүйрөйт, бири-бирине жөлөп болот да. Анан мен ойлойм ошол эң башкысы бул ырдын эмпатриси чыкканда эле жакшы ушкан. Анан сразу ошо клип тартууну пландап клибин тартканбыз. Анан ырдагы клип экөө бири-бирин сүйрөдү деп ойлойм да. Ырын угуп, анан клибин дагы ошол ырына жарашыктуу кылып тарталы деп сунуш киргизип, анан ушинтип тартып калганбыз да. Клиптин идеясы кимге таандык? Клиптин идеясы ошо мен менен иштешкен Индира деген эжекем бар. Ошол эжеге таандык, Эрни Сыдыков Тозубаска таандык, мага таандык. Үчөөбүз отуруп биргеликте ушундай кылып тарталы деп чогуу кагаз түрүндө жазып даярдаганбыз да. Жакшы. Достор, азыр жалпыңыздарга эле суроо. Негизи эле азыр бүгүнкү күндө Кыргызстанда кандай тематикада, кандай стилде клиптер популярдуу болуп атат? Сиздерге кайсы клиптер жагат? Ар бир клиптин өзүнүн аудиториясы болот дегендей. Мисалы мен ойлойм, азыркы учурда элге сиңимдүү болуп жаткан клиптер, мисалы тарыхты чагылдырган же болбосо бир кандайдыр бир кайгылуу окуяны же болбосо күлкүнчтүү окуяны чагылдырган клиптер деп ойлойм. Сизге кандай клиптер жагат? Сиз азыр учурда кайсы клиптерди көрөсүз? Мен азыркы учурда мисалы Нурмат байке тарткан же болбосо Нурлан Асип тарткан клиптер мен үчүн маанилүү да. Чынымды айтам, бул жерде клиптерде кандайдыр бир окуяны чагылдырат жана бир кинону көргөндөй болом чындыгында. Биз чыгармачыл адамдар аябай көп каражат кетирген клипти дароо билебиз да. Ошондон өтө мыкты эффекттер менен, мыкты команда менен тартылган клип экен деп биз чыгармачыл адамдар дароо кеткен расходун эсептеп баалап билебиз. Менимче азыр хайп болуп аткан клиптер мода деп ойлойм. Мына бул жакта тамашоодо жигиттер азыр хайп карматышат. Бул жерде расход биринчи көз көрүнбөйт. Бул жерде ошол тема мындай элде жок нерселер. Элде жок дегенде мындай оригиналдуу, башка бир өзгөчөлүктөр. Демек, каражат Азыр элди таң калтырыш кыйын да. Бир чети биз өнүктүк. Мурдагы клиптерге салыштырмалуу азыр Кыргызстанда чын эле клиптер өзгөрдү. Жыл сайын жакшы сапаттуу, оригиналдуу нерселерди тартып атабыз. Сиз ушул эң өзгөчө же сизге жаккан клип кайсы? Өзүңүздүн чыгармачылыгыңызда. Мен чыгармачылыгымда болсо өзүмө жаккан клиптерим ар бир эле жагат, бирок өзүмө ошол акча жок кезде тартылган клипим жагат. Биринчи алгачкы чыгармачылык жаңы баштап атканда бир жаздырсаң деле ошол нерсе радиодон угуп калсаң
бирөөлөр туугандарың чалат. Азыр радиодон ырың кетип атса туугандарым чалбайт да. Клибиң кетип атса туугандарың чалат. Ошол учурда акчаң жок кезде болгон күч аракетиң менен тартырган алгачкы мен сүйгөн менен пайда жок, сүйгөн жүрөк деген клиптерим жагат. Ошолорун чыгат. Маанисинде бир болбогондо нерселерди айтып турган болсо, анда клип канча жакшы болсо да ал нерсе өтүмдүү болбойт. Азыркы Алмаз Шадаев агабыздын ошол ырдаган ырында мааниси аябай терең. Ырдын негизи неге кереги бар? Руханий жан дүйнөгө азык катары элдер кандайдыр бир жашоодо кыйналганда алышат да ошол маанини издешет. Ошону ырдан көбүнчө ырдан табышат азыркы биздин жаштар. Достор, бүгүнкү күндө негизи эле ушундай чакырык таштаган, же бир маанини камтыган клиптер канчалыктын келди актуалдуу? Негизи жаштар көрөбү? Мисалы, Думбарини көбүрөөк көрөбү, же окуяда сөзсүз кыз авария болуп, же бир кайгылуу бир окуя болсо көбүрөөк көрөбү? Жашоо менен ошол клиптеги айкалышса, жашоо күнүмдүк жашоолор менен ошондо бир эме болот да, бир адамдарга жакын болобу. Мындан мен жаш кезде телевизор көрүп отуруп, клиптерди көрүп, ой, жаңы чыгып аткан клиптерди көрүп отуруп, ой, ушул мындай карасаң жашоосу башка, анан ырдап аткан ыры клиби башка деп айтылчу да. Азыр деле ошондой. Бирок азыр көрүлүп аткан, мисалы Думбара дейбизби, башка дейбизби, көрүлүп аткан себеби бишкектер ошол бишкектик дейбизби, жаштар ошол агымга кирип кеткендигиси да. Бул деген баягы акырындык менен кайсы бир деңгээлде ушундай бир өзүбүздү таппай, ушундай бир чаржайып жүргөн, чаржайып кетип бараткандагыбыз да. Туура айтып атасыңар. Бирок эмеде жанр бар да. Мисалы биздин ырды угуп алып, сүйгөнүн эстеп, же кайгылуу күндө эстей албайт да. Бул адам бийлеп, көңүл ачып атканда коюп алып, мисалы үчүн Дыкындыш деген ырыбызда, мисалы үчүн азыр садиктеги балдар коюп алып, эртең менен разминка кылышат. Бул биздин целибиз ошол эле да. Элдер көңүл ачуу. Думбара деген бул ырыбыз болсо, бул деле ушул көңүл ачуу. Бул настроение жакшы кезде, бишикте жүргөн кезде. Анан биздин деле ошондой идеяларыбыз бар. Мисалы үчүн биз деле Апо жөнүндө ырдайбызбы, Кыргызстан бир эме жөнүндө ырдайбызбы, ошолордун баарын биз өзүбүздүн көз карашы менен, позитивдүү жак менен жеткизебиз да. Кичинекей кесибизде биз дагы ушундай, мисалы, ырларды угуп, Бек Сыймык агалардын ырларын угуп, клиптерин көрүп чоңойгонбуз да. Анан биз азыр ырдайбыз да, мисалы, ырдап эски ырлар деп ырдап калабыз да. Ошол сыяктуу эле азыркы сиз айтып аткан бала бакчадагы балдар чоңойгондо дагы ушул ырларды ошо ырдап калбасын, же ырдасын, бирок ошого кошулуп баягы кыргыздын баалуулуктарын чыгарган ырларды кошо ырдасын деген эле сөздү айтып биздин ырларды эле ырдай берсин. Анткени илгери мисалы үчүн сиз ошо Сыймык байкелердин ырларын угсаңар мен деле укчумун да. Ошол кезде деле азыр деле интернеттен карап болсоңор, ошол кезде деле биздин жанрда ырдаган байкелер бар болчу. Мисалы Нурматтын, Мирбек байкенин, башкалардын ырларын уккан балдар деле бар да. Бирок эми биз ырдай элекке чейин биз байкап эле олтурдук. Кичинекей балдар Шымкенттин кыздары зың-зың деп ырдап жүрүштү. Ай, секси бой деген деп ырдап калгычакты. Энна бенно со деп жүргөнү жакшы деп ойлойм да. Ошондуктан менин оюмча өзүбүздүн аудиториябызга кыргыз тилинде өзүбүз жеткире алганыбыз менен айырмаланып турабыз деп ойлойм да. Анан жанагы сиздердин ырларыңыздардагы сөздөр бул биздин учурубузда, бала чагыбызда ойноп жүргөн сөздөр да. Бул асмандан алынган эмес сөздөр да. НБНСО, алма быш, озма түш, анан кийин баягы ак учту дегендерди биз ойноп эле жүргөнбүз да. Бул эч кандай асмандан алып сизге алма кылып берип койгон жок. Кечирип коюңуз, бул болгон эле нерсени сизге ырга шөкөттөп, кооздоп, обон салып туруп анан кийин жагымдуу кылып туруп эле мындай сонгул тамак кылып жасап берип койгон учуру да. Кошуна эле жактарга салыштырып көрөлү. Ал жакта биздикинен азыркы биздикин тартылып аткан клиптерден 10 эсе алдыда. Азыркы биздикин тартылып аткан клиптерге көп таң калбай эле коелу. Дагы 10 жылдан кийин мындан башкача клиптер чыгат деп ойлойм да. Бирок ошол эле учурда эки тараптан кете берет. Биздин колоритти сактаган ырчылар өзүнүн жолу менен кете берет. Фольклорду ырдагандар азыр баардыгы эле эстрада дыкың-дышың болуп кеткен жок. Фольклорду ырдап келатат. Өзүнчө жаңы өзгөчөлүк издегендер ошентип өзүнүн өзгөчөлүгү менен келатат. Ар ким өзүнө жаккан тандап берге болот. Баардыгы бирдей агымда кете берет. Ошол убактагы клип менен азыркы клиптин айырмачылыгы жок да деп эсептейм да. Себеп дегенде ошондогу кыз менен жигит
азыр ошо азыркындагы деле ошо кыз менен жигит да болгону кызы чыштап кетет, андан кийин бала ошондой байып кетип бутуна туруп, анан ошо кызын кайра деген каратпай көчөдө басып анан машина менен айдап кетет. Сюжеттик линия ушундай эле болуп атат да. Ошол экөө сюжеттик линия өзгөргөн жок, бирок ырчылар өзгөрүп атат, жаңы стиль, жаңы кадр, жаңы мындай кооз кадрлар өзгөрүп атат да, техникалар. Жанан сиздер ошол ырчылар деген мисалы сиздер да айттыңыздар го, биз деген просмотрга эми бунубуз 2 миллион болсо анан мунубуз депчи. Биз азыркы шоу бизнестеги адамдар ошо просмотр менен жашап калганбызбы деген таң калтырат да. Мисалы ошол эле садиктеги балдар, ошол эле биздеги мындай өсүп келаткан муун эмне деген мындай кабыл алат, кандай кабыл алат? Просмотрдун акчасына же просмотрго муктаж эмес эле балдар деп ойлойм да. Булар просмотр издеген жок, менимче булар жаңылык издеп атат да. Ошон үчүн жаңылык чыгарып атасыңар да, туура? Ошондой эле мен ойлоп атам да, мындай Кыргызстанда ар тараптуу башка өлкөлөрдү карап көрсөң өнүгүп атат, өнүгүп атат. Эң көп көрүлгөн клиптердин маңызын бир көз жүгүртүп көрсөк, мисалы калагандар өнүгүп, ал жанагындай такыр маанини түшүндүрбөгөн клиптер бар. Ошол маанини түшүндүрүп, Кыргызстандын 7 дубанын кыдырып тартып келген клиптен да кымбат. Бир эле жерде туруп тартып койгон миллиарддаган акча жумшаган клиптер бар да. Ал кадрды көрүп алып элдер таң калат, ушул да клиппи депчи. Бирок ал жерде расход өтө чоң, картинаны кымбат нерселер менен, заманбап нерселер менен көрсөтөт да. Ошондой заманбап техникалар менен биздин дагы Кыргызстан өнүгө берсин деп ойлойм да. Клипмейкерлер менин оюмча мисалы оператор катары кабыл алынат да. Режиссер болсо мисалы ошол сюжеттик линияны көңүл буруп, сюжеттик линия менен жүрүп мындай буруш керек да. Мисалы азыркы шоу бизнесте адамдар режиссер менен анан ошол менен биргеликте клипмейкерлер менен чогуу иштешсе, может жакшы клиптер жаралабы дегенде ошо режиссерлордун мындай ой толгосу может жакшы. Ушул жериңизге кыстырма айтып кетейин. Эгер ошол клипмейкер бар, Эрин Сыдыков биздин досубуз, клипмейкер бар Кыргызстанда. Ал өзү клип тартат, өзү оператор, өзү монтаждайт, өзү кылат бардыгынчы. Бирок анын деле колунан келет, өзүнчө бир жанына жардамчы кылып, монтажды жасаганын бирөө өзү отурсун, камераны бирөө тартсын, расход чоңоюп атпайбы? А биздин Кыргызстандагы ырчылардын тапканы ошончолук аз, тартканы дагы ошондой деңгээлде. Эгер ошончолук көп акча берсең, бардык Кыргызстандагы клипмейкерлердин баарын чогултуп туруп, 15 кишини, 20 кишини бир клип тарткыла деп койсоң, ал сага кинодой эле клип тартып берет да. Нурман, ушул жерден суроо. Азыр сиз Эрин Сыдыков менен иштешип келебиз деп атпайсызбы? Сиз, Алмаз, ошол эле Нурлан Насип бардыңыздар, ошо бир клипмейкер менен көптөн бери иштешип келесиздер. Анан ошол бир эле шаблонго түшүп калганда элес калтырбай элеби? Жок, ошол эле мисалы клиптерде наэс, атес деген көрүнүштөр. Эми бизде анткени бир адамдан чыгып атат да бул нерсечи. Мен андан сырткары башка клипмейкерлер менен деле иштешем. Мирлан Салкынбаев менен иштешем, Эрин Сыдыков менен иштешем. Экөө тең Кыргызстандагы көрүнүктүү кадрды, картинаны жакшы көрсөтүп берген клипмейкерлер да. Мен ошон үчүн эгер Эрнистен башка бирөө аябай жакшы тартып аткан болсо, мен ал менен деле бар иштеше берем да. Бул жерде ортодо мен только сен менен иштешим керек деген договор эме жок. Бул жерде Эрнист менен иштешкен бизге оңой. А биздин ырчылар деле чынын айтканда аябай асмандан көп акча таап аткан жери жок. Биздин расходубузду, биздин чөнтөгүбүздү да түшүнүктүү ошого жараша тартылат да клиптер. А менимче башка өлкөлөрдө кандай тартат экенин да биз кызыктарбыз, билебиз. Ал жакта бир клипти 15-20 киши тартат. Ошол 15-20 кишинин ичинде бирөөсү келип кийимин карайт, бирөөсү келип камерасын карайт, картинаны полный даярдап беришет. Ошонун баардыгы көптөгөн чыгым, бирок сонун клип жаралат. А бизде ошондой көп чыгым менен сонун клип тартыш үчүн бизде чын айтканда ал клиптер кандай кымбат болсо, ырчылардын ставкасы ошончолук кымбат, ошончолук өнүгүп атышат да. Кудай буйрса Кыргызстан бара-бара ошол деңгээлге жетебиз деген ой бар. Достор, ушул жерден айтып өтөлү. Биз студиябызга клипмейкерлерди чакырганбыз. Ошол эле Эрин Сыдыков, Мирлан Салкынбаев. Тилекке каршы алар бошо албай калды, айтор убактылары туура келбей калды. Негизи ушул суроолордун баары клипмейкерлерге арналган болчу да. Эртеден бери баягы сүйлөшүп отурабыз, бардык эле сөздүн баары каражатка келип такалып калды. Азыр мен ойлонуп отурсамчы, баягы бизди көрүп аткан эл ойлошу мүмкүн. Бул сөз элде деле айтылып келген да, акчасы бар да ырдап жүрөт деген сөз болбош керек да. Мисалы үчүн биз көрүп жүрөбүз ошол эле студиялардан, ошол эле клипмейкерлерге депутаттар келип деле балдарына момча акчасын берип ырдатып жүргөндөрү, алардын ырлары чыкса чыкты, чыкпаса жок да. Эң башкысы бул чыгармачылык
эмгекчил болуш керек, изденүү болуш керек, идеяга бай адам болуш керек. Бул чыгармачыл адам, бул миңдин бири деп айтат элем да. Бардык эле адам эл жүзүнө көрүнө албайт. Баарынын көбүнүн кыял болушу мүмкүн, бирок бул дагы бир үстүдөн келген, бир маңдайыңа жазгандык деп билем да. Ушул жерден Айзада Жамгырчевага суроо берип кетейинчи. Мына музыкалык каналдарда клиптердин баягы орундарын аныктап келесиз буга чейин. Анан азыркы тартылып жаткан клиптердин мазмунуна, ошол эле сапатына, жогоруда аудиториядагы жаштар айтып кетмекчи, сюжеттик линиясына сиз кандай баа бересиз? Эми билесизби, бизде Кыргызстан өтө өнүгүүнүн ордунда да. Анан бизде фолькту дагы уккандар бар. Бизде ошондой эле сапаттуу музыканы уккандар бар. Бизде мына ушундай эч нерсени ойлонбой эле эс алып, мына ушундай дыккындышын дүмбара аттуу ырларды уккандар да бар. Ар бир аудиторияга ар кандай ыр жарала берет да. Мен байкайм бир нерсени, YouTube каналдарда кыргыздардын клиби чыкса, бизде аябай негативдер көп да. Бирок мен казактардыкын байкап карайм. Казагым алга, казактын балдары, казактын уулдары, казактын жылдыздары деп бири-бирин колдой алышат да. Мен ушу кыргыздардан бир нерсени байкайм. Ар дайым сөз жакшы нерсе болсо дагы негатив табышат. Жакшы жакка өнүгүп келе жатат деп айткандан да мен мындай алысмын. Жай акырында андай ташбакадай мүмкүн келаткандыр. Достор, дүйнөдөгү эң кымбат клип бул Майкл Джексондун клиби экен. Интернет булактарында ошентип айтылып жүрөт, $7 миллион тартылыптыр да. Кыргызстандагы эң кымбат клип канчага тартылган? Мен 8 миллион тартыргам десең. Анан $18 миллион долларгабы? Эми мага бар $8 миллион тартканбыз. Ошондой акча барбы? Жок, чынын айтсаңыздар, сиздер шоу дүйнөсүндө аралашып жүрөсүздөр да, билсеңиздер керек. Биздики эми ошол айтып өткөндөй эле ошо $3000–4000 ашып кетсе $5000 тегереги болсо керек бардык эле клиптерчи. Клипмейкерлер айтат бизге. Клипмейкерлер айтат да. Клибиңерден аябагыла дейт. Биз деле каражат аябаганга аракет кылабыз да. Болушунча. Кыргыз коомчулугунда кыргыз эстрада ырчыларынын клиптери коёндой окшош, маселен ошол эле сюжеттеги картиналар, мазмун, ошол эле кейипкерлер алардын ичинде деп сындап келишет да. Биз ошол кыргыз эстрадасындагы бир нече клиптердин топтомун жыйнаганбыз. Азыр алгач ошол клиптерди көрүп алып, анан талкуубузду улантсак. Мен гүлгө жалгыз келип байыралдым. Кыргызстандын жарык болуп жашомдо жаралдым. Жандан жайдарымын акы болуп өмүрүмдү жаңылап сен кайдан келдиң? Сен менен гана барын жеңдиң. Коркпой кармасаң, боломун жакын барына. Кыялдансам, жадырап жаздайым маңдайың. Арзусын тапкан ак судай бол. Татынбай бийле, бийле, бийле. Биз менен бирге, бирге, бирге. Жүрөгүмдү элеп алган сыйкыры бар сырту жазсын бар. Силер бул клиптерди көрүп алып, эчтеке дей албай калдым. Эми мындай да Кыргызстан бирок чын эле кичинекей да, биз болгон картинаны, болгон Кыргызстандын кооз жерин көрсөтөлү десек, бир эле мактанар ушул көл берметибиз бар экен, анан ушуну көрсөтөбүз да. Ошо ырга ылайыктап тартыш керек, анан кайталай бербеш керек да. Кээ бир кадрлар чындап окшош экен. Клипмейкерлердин бул жерден азыр өздөрүнүн ою керек эле ушул жерден. Себеп дегенде бул жерде ушул кадрды көлдөн барып тартып келбейли дегенде ырчы жок дебейт. Ушул жагып атабы, ушул кадрды өзүң көрүп атасыңбы көзүң менен? Анда кеттик. Кайсыл жер объекти ырчы барып алып, могул жерден тарталчы деп карабайт да. Клипмейкер барып карайт. Ошондо ушул жерден тартылган клип бар эле го, андай кылбайлы баягынан тарталы деш керек экен. Демек окшош клиптерге клипмейкерлер күнөөлүү деген турасыз. Күнөөлүү, эрис кайда жүрөт? Ушул жерден дагы бир жолу эскерте кетели. Урматтуу аудиториянын катышуучулары, коноктор, биз студиябызга клипмейкерлерди бир эмес, бир нече клипмейкерлерди чакырганбыз, бирок тилекке каршы алар келип берүүдөн баш тартышты.
ооба. Бул жерде кадрда байкап отурсак бир гана Кыргызстандын кереметтүү сулуу жерлерин көргөзгөн экенсиңер. Кыргыз эстрадасында, кыргыз шоу бизнесинде бир гана Кыргызстанда эмес, Кыргызстандан тышкары дагы тартылган клиптер бар. Алардын катарын толуктаган Алмаз Баке, сизде деле бар, Нурмат Беке, сизде деле бар. Ар бир ырчы бизде мисалы бир ок менен эки коюн атып келишет да. Баягы эле баягы атын кургур акчанын артынан баягы мыкты клиптер тартылмак. Бирок биздикилер эс алуунун артынан дагы эс албай иштеп клип тарткан да учурлары бар да. Ушул жерден суроо жаралат да, клипке сөзсүз эле кол жерлерди тартыш керекпи деген. Мындай башкача. Сулуу кыздар тартыш керек сизге окшогон. Ошол эки эле нерсе анда. Сулуу кыз, жаратылыш, көл, токой, суу, таш деген. Ооба, идея биз клипте идеалдуу жашоону көргөзгүбүз келет да. Идеалдуу көз ирмемдерди көргөзгүбүз келет. Чыгармачылык деген бул күнүмдүк жашоодон өйдө турат да. Биздин баягы кыргыз эстрадасынын ырчылардын клиптерин көрүп, биздин эл эс алыш керек. Көз эс алыш керек, жан дүйнө эс алыш керек. Ошол эле батышта популярдуу болгон клиптер жөнөкөй эле студияда же болбосо жөнөкөй анимациянын бир коштоосунда тартылып атпайбы? Зеленкада тартылган клиптер көбүрөөк акча кетет да. Эң кымбат клиптер бул. Жок, бизде ошондой шарттар барбы? Студия барбы ошондой чоң? Бизде алар тарткан камера керек элек бизге. Алардын камераларын көргөм мен интернетте. Онда шкафтар менен жылдырып, башкача камералар. Жок, андай ошондой шартты түзүп берсең болот, бирок эгер ошол эле биз тартып аткан клипмейкерлерге ошондой чоң суммада акчаны берсең, ошондой картина чыгарып бергенге аракет кылышат. Сөзсүз эле акчага ошондой чыкпаса да ошондой аракет акча эмес, чыгармачылыкта керек, идея керек, главное. Мен көргөм, чет элдик клиптерде деле iPhone менен тартылган, Samsung менен тартылган клиптерди көргөм, ошондо таң калгам өзүм. Казакстандын эле бир рэпердин клипи бар. Samsung S10 менен тартылган. Биздин камералардан, биздин сапаттан аябай эле жакшы. Бул жерде идея, монтаж, изденүү, чеберчилик, анан демек акчага эле такай бербеш. Акчага такалбаш керек эч качан. Акчанын кереги жок. Зеленкалар менен айткан анимацияларды болсо бизде ошентип иштеген түп тамыры акчага такалып калат экен, айтып берейин. Ошенткен балдар бар. Иштеген балдар бар, жайылган балдар бар. Ошентип иштеген балдар бар. Бирок алар клип тартып мет иштешпейт, анткени клип тарткан ага анчалык төлөп бербейт. Алар башка мамлекетке анимациялар жасап берет, крутой анимацияларды. Аларды изилдеп көрсөңүздөр таң каласыңар да, ушуну кыргыз бала жасады деп. Кыргыз балдар бар. Просто кыргыздар Кыргызстанда ушуну төлөп бере албай атышат. Ошон үчүн алар башка мамлекет төлөп берген үчүн ошолор жазап берип атышат да. Карап турсак, ырчылар бир жактан операторларды, клипмейкерлерди күнөөлөйт, анан бир жагынан элди күнөөлөйт. Өздөргө күнөөнү үйбөй эле да. Мисалы үчүн, ооба, клипмейкерлер клипти тартып атканда көп клип тартса да окшош экенин айтпаганда бул клипмейкерлердин күнөөсү. Ал эми экинчи жактан элдердин күнөөсү бул ошол окшош клиптер чыгып атса, ошонун окшош экендигин эле комментарийге жазып, өздөрү мындай талабын жазбай жаткандыгы элдин күнөөсү болуп атат да. Бирок өзүңөр ошол нерсени билип турасыңар, элге жакпай атканын билип турасыңар, анан клипмейкер окшош клиптер тартканын көрүп турасыңар. Эмне үчүн силер ошол нерсенин жаңыланууну өзүңөр көздөй элесиңер да? Азыр өнүккөн заманда кыргыздар ошол элдердин музыкага болгон каалоосун толук толтура албагандыгы үчүн азыркы биздин кыргыздар башка өлкөнүн ырларына муктаж болуп атат да. Ошол нерсени эмне үчүн силер өзүңөр толтурбайсыңар да? Эмне үчүн? Деди. Негизи ар бир нерседен жакшы нерсени издесе, бул жакшы да. Анан жаман нерсе издей берсең, жаман нерсеси көрүнө берет да. Азыр мен ушул буга чейин жооп берген суроолордун ичинен сиз негатив издеп атасыз, ошон үчүн азыр ушундай суроо берип атасыз да. Неге ырчыларды күнөөлөө, клипмейкерлер депчи. Азыр мен эч качан клипмейкерлерди күнөөлөбөйм. Мен наоборот айтып атам, клипмейкерлер не кылсын, бизде болгон жакшы кооз жерибиз көл болсо, көлдү көрсөтөт да деп айтып атам да. Клипмейкерлердин жанында ошондой команда керек, ал кечишке эле картинаны да ойлонот, монтажды да ойлонот, сени да ойлонот да клипмейкер. А клипмейкер деген мындай баардык команда болсо, ошол жерде бир клип үчүн 10 адам иштеп атса, ошончо чоң көлөмдүү акчаны талап кылат да. Ошондой команда менен болсо сөзсүз жакшы клиптер чыгат деп атам. Экинчи жагынан. Анан дагы бир нерсе, бул клиптердин азыркы силер тартып аткан клиптердин сапаты начар деп айтканга болбойт да. Мисалы үчүн Майкл Джексондун клипи эң кымбат тартылган клип. Аны деле көргөм, бирок ошого салыштырмабыз, силердин клипиңер мындай сапаттуу, бирок маанилик жактан сапаты начар болгондугу үчүн мындай элге жетпей жатат деген нерсени айткым келет да. Анан негатив нерсе айтпай эле, бул нерсе мындай мен үчүн чындык болгон үчүн ушул нерсени айткым келет да. Туура, ар кандай да. Эми азыр ар кандай маанилүү клип деле тартып атат, Алмаз маанилүү клип тартып атса,
мен мааниси жок эле бир жакшы картина тартып койсом менин клипим алмастыктан жакшы болуп кетиши мүмкүн да. Же болбосо бул жанагындай эле идея да бул жерде. Сынның жақсы жағы бұл адам өзі оңолот дейді. Ар бир нерсени туура кабыл алыш керек деп атасыздар, туура. Ошол сыяктуу эле айтылган сындарды туура кабыл алып, өзүнүн максатынан тайбаш керек жана бүгүнкү эле учурда ойлош керек. Достор, азыр ушул жерден украиналык жаш блогердин Кыргызстандагы клиптер тууралуу пикирин көрө алабыз. Саша Бельский, ал 14 жашта экен. Ал эң биринчи Мирбек Атабековдун Мурас деген клибин көрүп калып, ошондон улам Кыргызстандагы клиптерге кызыгып калган экен да. Азыр аны көрөбүз. Привет, Азаттык Плюс. Меня зовут Саша и... Салам, Азаттык Плюс. Менин атым Саша. Кыргызстан жана Казакстан клиптерин талдаган жеке YouTube каналым бар. Бул эки өлкөнүн клиптери тили менен айырмаланат. Мисалы, көп казакстандык клиптерде орусча субтитр болот. Бул мен сыяктуу украиналыктар үчүн абдан чоң плюс. Анткени окуп, ырдын да маанисин толук түшүнүүгө болот. Ошондой эле ырлардын маанисинде да айырма бар. Байкашымча, кыргыз ырлары же сүйүү тууралуу, же Кыргызстан тууралуу болот экен. Көбүнчө Кыргызстандын кооз жаратылышы жөнүндө ырдашат. Бул мен үчүн абдан кызыктуу. Анткени ыр аркылуу жаңы өлкөнү таанып жатам десем болот. Ошондуктан мен кыргыз клиптерин көргөндү жакшы көрөм. Бирок орусча субтитрлери болсо сорун болмок. Ошондо көбүрөөк аудитория чогулталат деп ойлойм. Андан жакшысы англисче субтитрлар болсо. Анткени азыр дүйнө эли англис тилин түшүнөт. Из других стран, потому что английский знают все во всем мире. Это... Жогорудагы 14 жаштагы баланын 50 000 жазылуучусу бар каналы бар экен. Ал Кыргызстандагы, Казакстандагы клиптерге атайын ушундай талдап видеолорун жүктөп жүрөт. Анан жогоруда өзү да белгилеп өттү, ушул балким орусча жана англисче субтитрлар болсо клипте деп да. Буга кандай пикирдесиздер эми? Чын эле ошолдой кылсак аудитория көбөйөбү? Зачем скандал антип жазып? Неге? Ал балким казак элесин түшүнбөй атат. Мен антип жазып койсом, ошол эле мисалы үчүн мен телевидение калып барсам өтпөй калышы мүмкүн. Алдында англисче жазылып атат деп. Азыр жазып койгонго возможность бар да, орусчасындагы, казакчасындагы, түркмөнчөсүндө каалаган тил жазып, тандап көрө беришет. Ошондой койсо өткөндө жакшы идея экен да. Бирок негизи жанатан бери эле айтып атпайлыбы биз? Менден кийинки клипмейкерлер азыр бар, мындан кийин да келет, киношниктер келет, баары эле келет. Ошо мисалы үчүн жаштар клипмейкер болом деген, оператор болом деген, музыка жазам деген балдардын баарын чет өлкөгө барып, ушундай профессионалдардын арасында барып темирин көтөрүшүп, ошол жактан барып опыт алып келишсе, барып окуп келишсе, ошол эле Америкага барып, Европага окуп келип, Кыргызстанга келип, кайра ушундай. Мисалы үчүн Нурматтар, булар ылчылар да, булар клипти тарткан даже мындай ойлоно келсе, булардын даже жумушу болбой калышы мүмкүн да. Продюсер келип, сен мындай клип тартасың, чечип бериш керек туурабы? Эми дүйнөлүк эмен карагандачы. Ошондой клипмейкерлер жаралып, ошолор келип, ушундай условия түзүп берип ырчыларга. Бүт сценаристтер, клиптин сценаристтери болот, режиссерлор болот, клипмейкерлер өзүнчө операторлор болот. Мисалы үчүн бизде бир эле киши аткарып атса, алда бир клипте 2-3 оператор болот да, операторлор эле. Ошондой нерселер үйрөнүп бияка алып келишсе, буюрса эмеге чыгабыз, дүйнө жүзүнө чыгабыз. Азыркы заманда чыкса болот негизи. Дүйнөлүк болбосо да эл аралык деңгээлге ушул жакын коңшуларды суктандыра турган, ошолордун ичин күйдүрө турган нерсени жасаса болот азыркы интернет заманда. Болгондо сапат керек. Сапат кишини аксап атат азыркы учурда. Анан креатив керек. Ырчылар мисалы клип бүгүн клип жөнүндө сөз болуп атканда, клип тартылганга чейин ыр жазылат. Ыр сапаттуу болуш керек. Анан мен ыр жазган, мен композитор, аранжировщик, продюсер катары азыркы учурда байкап атам, ырчылар сапатка аябай жакшы көңүл буруп атат. Мага мондай кылып бер, мондай сыяктуу деп референс тректерди алып келет. Ошондой сапаттуу аябай. Ошондой эле бир изденүү болсо, сапатка көңүл бурулса биринчи, андан кийин сапаттуу клип тартылса, а дальше уже чыгыш мен ойлойм оңой эле. Ошондой эле болуп калып атат деп. Дүйнөлүк деңгээлде атпайлыбы? Дүйнөлүк деңгээлде албай туруп эле биздин коңшулаш өлкөлөрдө, биздин Мирбек Атабековубузга, биздин мисалы ушул Иса, сен өзүң жазып жүрөсүң, Казакстандын канчалаган жылдыздарына ыр жазышат, ал ичте эле калып калышат, аранжировка кылышат. Биздикилер күчтүү, бирок ошол нерсени жарк этип чыгара албай атабыз. Биз Google экрандан жакында эле Светлана Назаренконун "Мен сен менин жазылбаган ырларымсың" деген ырды экрандан кыргызча ырдап, сөздөрүн орусча которуп берди. Журналист ушунчалык таң калуу менен укту да, кандай жагымдуу. Биздин мисалы дүйнөлүк деңгээлге чыкпадык деп айтууга дагы мен мындай
көңүл салбайт элем да. Мисалы үчүн азыр мындай болуп атат да, Атабековдун стили, анан булардын стили депчи, аны өзүнчө, муну өзүнчө баалашыбыз керек деп эсептейм да. Анан кийин негизи эле чыгармачылыкта рамка болбош керек, дүйнөлүк дагы космоска деле чыкса болот да, рамка койбош керек деп ойлойм да. И креативность эме керек. Туура, чыгармачылык. Урматтуу көрөрман, бүгүнкү талкуу барыңыздарга пайдалуу болду деген үмүттөбүз. Бул жакта айтылган сын пикирлерди туура кабыл алат деп ишенебиз. Кийинки берүүдөн жолугушканча аман туруңуздар. Азаттык плюстун ушул жана башка берүүлөрүн YouTube'дагы Азаттык каналынан көрсөңүздөр болот. Келерки эфирлерден көрүшкөнчө.